bir ayda $600 деген табыш кандай деген маселе. Буягыбыз бар. 4950 сом налогун төлөйбүз. Жер акысын аркылуу алышат. Bir жерде 5000, bir жерде 6000, bir жерде 8000. Эми базардык 3000 канча дейт, ага биздин немебиз жетпейт. Бүттөн башкалары майлы мына светна макулбуз, акыргана макулбуз канча алсасы. Мына чечмейми ойлоп көрүң. Bir немеге канча $600 деген нерсе. Бизде вообще условия жок. Үстүлөрүбүз ачык, тосулбай эле турат. Мына карларды кече кар жаады, ана кардын турганын көрүп атасыңар. Ушундай эле болуп атат. Мына үстүбүздү жаап берсе болот эле. Сатуучулар, жөнөкөй сатуучулар бир жагынан налог төлөө, бир жагынан аренда төлөө, бир жагынан шарттар түзүлбөй, чындыгын аларга өтө кыйын болуп атат. Мына ошолордун жашоо шартыны, ошолордун иштөө шарттарын өзгөртүш үчүн өкмөтүбүздө аракеттер жүрүп жатат. Сатуучулар чоң суммадагы акча төлөгөнүнө карабастан, базарда иштегенге жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес. Суук, санитардык шарттын, автоунаа токтотуучу жайдын жоктугу. Кара Суудагы Сайкал Юг базарында 13 жылдан бери соода кылган Мавлюда Кумарбекованын ижара акысы айына $800. Соодагер ижара акысынын 1 жылдыгын толук төлөгөн. Эгер 1 жылдык $8000 дароо бербесе, соода жайынан ажырап калуу коркунучу бар экенин айтат. Базар ээсине кошумча убакыт же арзандатуу боюнча кайрылганда контейнерди бошотуп кой деген гана жоо алган. Мындан улам базар ээлеринин коомчулукка кайрылуусунан күмөн санап жатыптыр. Арендада отурабыз. 1 жылга годовой 700, 750, $800 төлөйбүз айына. И годовой. Азыркы учурда ошондой төлөп турабыз, бирок аренда түшө элек. Менин арендам уже эртең декабрдын аягында бүтөт. Уже хозяин өзүм чыгам деп атат. Мага уже аз место жок базарда. Место издеп жүрөм. Вообще место жок. Ошондо айына $700-800. $700-750 чейин. Квадрат метрине карайт. Квадрат метр, мына 20 тонналыктар да. Ушуга $800-700. Достор, мен Карагай курулуш компаниясына кайрадан келдим. Курулуш иштеринин жүрүшү туурасында сиздерге кенен айтып берем. Өзүңүздөр байкагандай, А блоктун фасады укмуштуудай кооз жана сапаттуу болуп сонун бүтүп калыптыр. Жүрүңүздөр. Курулуштун Б блогунда кыш коюу иштери бүтүп, жакында фасад иштери башталат. Ал эми В блогунда болсо монолит иштери толугу менен бүттү. Ал эми Г блогунда котлован казуу иштери аяктап калды. Курулуштун А блогунда ички жасалгылоо иштери башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр мындай сапаттуу эшик терезелердин бардыгы орнотулган. Азыр болсо батирелердин ички абалы менен таанышабыз. Сиздин кыялыңыздагы батирелерди компания тарабынан толугу менен жасап бүтүштү. Эми келип туруп эле өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап жашап баштасаңыз болот. Мен көптөн бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин жана сиздерге сунуштаймын. Жаңыдан бүтүп калган А блоктон сиздер батире алсаңыздар болот жана курулушу тездик менен уланып жаткан Б, В, Г блоктон дагы үй алып алсаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Эмдиги жылы үйгө келип жашаймын десеңиз, анда шашылыңыз. 100% кепилденген ишенимдүү Карагай курулуш компаниясы сиздин кызматыңызда. Кече Сайкал Юг базарынын ээси да жер акынын 50% арзандатканын билдирген. Бул кабарды соодагерлер укканы менен ишенбей жатканын билдиришет. Анткени буга чейин жер акыны 7000 сомдон алып турушкан. Ал эми комиссия келгенде 3000ден гана беребиз деп айтышкан. Мындай ашыкча акылардан тажаган соодагерлер базар жерлерин мамлекетке толук өткөрүү керек дешет. Базар комдорубуз азыр келет дагы мына дайым булар январдын 1-ин өткөзбөй тургандан кийин договор деп келет, бул документ эмес. Жөнөкөй гана пул алат 1 жылдыктыгы. Мына былтыр бергенибиз мына ар айына $600 $7200 болобу? Эми немени $200 кечип койт деп ошону алып кетип атат. Эми мынау жылга келсе керек. Ошондо белгилүү болот, түшкөн. Белгилүү болот, анан кийин буга ишенич азыр жок. Бул ояктан сүйлөй берген мен, булар кандай деп келет, эмне деп келет? Бул бизге ачык айкын эмес. Элдер өзү арыздан муңдары толуп уже жетип мөлкүлдеп турган маалы да. Өтө азыр жакшы заман келет, эми Кудай кааласа, кекемге любой адам разы. Эс элдин көйгөнүн эле чечип койсо мына отурган адамдар. Болду, калган кекемди без разговор төлөйт. Адамдар азыр кекемди 2 эсе кылам төлөйм дегендер бар.
если чечип койсо ушул нерсе. Түштүктөгү эң ири Кара Суу базарынын аймагы 30 гектарды камтыйт. Анда 30дан ашуун базарком бар. Базардын көпчүлүк бөлүгүнө Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматовээлик кылат. Ал эми талашка түшкөн Туратали базарынын 6 гектары мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Мында 336 контейнер бар. Соодагерлерден жер акы катары 1 квадратына 220 сомдон алынат. Бул сумма катарлаш жайгашкан жеке менчик базарлардан 60%га чейин арзан. 1 квадрат метрине 220 сом коюлган. Жеке менчик базарларга караганда бир 50-60% арзан. Ошондой эле мына кече жакындагы болгон окуяларга кичине маалымат бергим келип кетет. Мына ККМ боюнча, патент боюнча биздин базардагы андай эч кандай неме жок. Нарачылыктар жок. Бүгүн Ош шаарындагы Келечек базарындагы жер акы 20%га түшкөнүн базардын өкүлү билдирди. Алар буга чейин 2200 сомдон жер акы алып келсе, декабрь айынан тартып соодагерлер 20% арзан төлөй турганын убадалады. Биздин Келечек соода борборунда 716 контейнер бар. Ошонун тагыш дегени бир 600 иштейт. Анан кийин бизде саясат өкмөттүн саясатын колдоп биз 20%га түшүрдүк. Ала элексиздерден. Декабрь ала элекпиз. Декабрдан баштайт уже. Декабрь айы 20% арзандатылган. Ооба. Салыгы биздики мурунку боюнча эле калды. 2200'дөн төлөйт элек, ошол 2200'дөн калды. Мына биздин 20 тонналык контейнерлер ошо мурунку эле немеде калды. Охранга жок, биз охранга төлөбөйбүз. Охрана ошонун ичинде, мусор ошонун ичинде. Биз общий эле 2200 сом төлөйбүз. Ошол сизге ыңгайлуу эле. Ошол ыңгайлуу эле бизге. 20 тонналык контейнерлерге ыңгайлуу эле. Аренда канча болот? Канча төлөйсүз? Сомго эле төлөйбүз. 10 миң, 12 миң, 15 миң аркылуу ошондой аренда төлөшөт. Анда годовой эмес аны. Жок, биз аймай эле төлөйбүз. Аймай эле төлөйбүз. А биздин жер акыбыз деле аймай эле төлөнөт. Ошо. А негизги сиздердин талабыңыздар условия, э? Биздин мына үстүбүздө шартты карап, ошону үстүбүздү тосуп же мына карлар мына жерге түшпөй турган кылып неме кылып берсе болот. Биз кар жаагында мешоктоп кар ташыйбыз. Бирдиктүү салык саясатына каршылык акциялардан кийин УКМК базар ээлеринин мыйзамсыз аракеттерин аныктап баштаган. Анда базардан 1 тыйын салык төлөбөй байган базаркомдордун өздүгү жарыяланган. Анын катарында мурунку аткаминерлерден тартып жогорку кеңештин депутаттары дагы бар. Атайын кызматтын башчысы жеке менчик базар ээлерине ижара акыларды арзандатуу үчүн 1 ай убакыт берген. Субер арендаторлор дагы бар. Булар дагы ошол жердеги колунда бар адамдар болуп эсептелинет. Ар бир базарда, ушул эле Дордой базарын ала турган болсо, ошол жерде өздөрүнүн жеке 10-15 контейнери бар. Контейнерлердин баалары 50 миң доллардан 200 миң долларга чейин турат. Базар ээлерине бир контейнер үчүн сатуучу 300 миң сомдон же 200 миң сомдон төлөп атса, ошону жок эле дегенде 2 эсе арзандатышыбыз керек. Же болбосо 3 эсе арзандатышыбыз керек. Өлкөдөгү ири базар ээлери ижара акыларын 50%га чейин арзандатканы жарыяланды. Анда Мадина базарынын ижара баасы 30%га, Токмок шаарынын базарларында ижара баалары 40%га түштү. Ошондой эле келишим менен Чүй облусунда 38 базар жер акыларын арзандатты. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.